Шайлоо карапайым калың эл үчүн көп жылдарда биргеле турган жана жаңылганды такыр жактырбаган мүмкүнчүлүк. Ал эми тиешелүү бийлик жана тиешелүү органдар жана бийлик ошол шайлоочуларга мыкты шарттарды түзүп бериши керек жана эң негизгиси шайлоочунун кадамына эч кандай кийлигишпеши керек. Баш мыйзамда мына ушундай так жана даана жазылган. Бирок бул эреже кагаз бетиндеги тамгалардын жыйынтысы гана катары калып, иш жүзүнө келгенде абал такыр башка административдик ресурс же болбосо дал ушундай көйгөйлөр ар бир шайлоону коштогон. Саламатсыздарбы, НТС телеканалынын түз эфиринде Ар тарап программасы, анын алып баруучусу мен Айбек Бийбосунов. Алдыдагы 40 мүнөт бою биз менен бирге болууга баардыгыңыздарды чакырып кетмекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда биздин талкууга катыша турган коноктор менен четинен тааныштырып баштасам, биздин биринчи коногубуз Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова. Ал эми экинчи коногубуз Жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков агабыз. Ал эми биздин үчүнчү коногубуз Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев. Ал эми төртүнчү коногубуз Таза шайлоо ассоциациясынын директору Тагир Осмоналиев. Урматтуу коноктор, биздин студияга келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анда талкууну баштаардан мурун жакында эле Кара Сууда өткөн шайлоодо көрдүк, ар кандай туура эмес көрүнүштөр болуп кетти. Ошол жөнүндө бир чакан сюжетибиз бар эле, ошону көрүп алып туруп, андан кийин анан талкуубузду уланталы. Мына ишке калдыгы мынаны текшерип көрүш керек болду да. Анан кантип текшерип көрөбүз деп туруп, бюллетень тыкканда, бюллетенди булар уже 6-номерге чийип туруп, анан текшерип көрүп атат да. Мен келгенге чейин канча бюллетень кирип кеткенин байкабай калдым. Мен келип жүрүп атканда мен кармап калдым да. Бул боюнча атайын акт түзүлүп, байкоочулар ага кол коюшту. Ошентип 19 бюллетень жараксыз болуп калды. Демек 19 адам добуш бербей калды деген пикир жатат. Эки бюллетень өткөндөн кийин асуу аппараты бюллетендерди кабыл албай койду. Кайра неме кылып, баягы бюллетеньдерибиз нестандартный размерде болуп калды окшойт. Мына техник кызматкерлер келди. Аппараттан эмес, азыр бюллетеньде катачылык кетип атат деген сөздү айтышты бизге. Мына эксперттер, ТИКтин төрагасы, бардыгы, мэр, шаардын мэри бардыгы ушул жерде жүрөт. Минтип бюллетендерди кесип кыскартып салган көрүнүш эки 67-чи добуш берүү тилкесинде да кайталанган. Ошонча өздөрүн мамлекеттик каттоо кызматынан деп тааныштырган эки жигит шайлоочулар менен кошо кабинага чейин кирип барып, кимге добуш берүү керектигин көрсөтүп берип турушту дешет байкоочулар. Кабинага нагыл эле кирип туруп эле мону деп. Алигинде үйдө жүргөндөй эле да ачык эле. Бияктан ошол да бизде нормально болуп атат го деп бизди тартып коюп атат да. Эми бизге кызыгы деле жок да, кайсы партия болсо деле бизге өтсө эмес да, биз эпошникпиз да. Биз ортодо калыс болуп турабыз. Ошондой болуп, вообще беспредел болуп атат. Адамдар келсе, мына эки кыз да. Бияка да аппараттын жана кагаздарын кармап, каалаганда айландырып, нагыл эле да биягы. Для чего вы туда ходите? Для чего вы туда ходите? Кто там есть? Эки 70 добуш берүү тилкесинде болсо, участокко эч бир тиешеси жок шектүү адам киргизилген. Добуш берүүчүлөр алгач алып отурган бөлмөгө кирип, андан соң гана добуш берип турушкан. Ал эми добуш берип чыккан соң кайрадан ал кабинетке кирип, чымыр денелүү адамга отчет берип турушкан. Бул көрүнүштөн улам ал шектүү жаран жергиликтүү тургундарды көзөмөлдөп турганбы деген ой туулат. Кабинет СДПК арендовал под надзором милиции. Заходит избиратель. Сначала заходит вот сюда, в этот кабинет. Потом только идет голосовать. Потом обратно выходит, отсчитывается в этом кабинете и уходит. Какое давление, значит, осуществляется на избирателя? Причем это с попустительства органов милиции происходит. Ал эми Кара Суу районунун борборундагы 52-66 добуш берүү тилкесинде жергиликтүү шайлоону чагылдырып жүргөн НТС телеканалынын журналисттерине кысым көрсөтүлгөн. Биздин кабарчылар добуш берүүгө келген жарандарды колундагы тизме боюнча тактап жаткан адамды видео камерага тартып алышкан. Бул кишилердин бири өзүн Турак жай комитетинин төрагасы деп тааныштырган. Эң кызыгы, көп өтпөй эле бир нече адам келип, операторду тартып алган видеосу өчүрүүнү талап кылып, аны коркутуп үркүтө башташкан. Балдар тибегиле. Эмнеге чыгарасыз? Балдар тибегиле. Тарап коюп бергөсө. Барын тартып. Жок, адам каалабаса качып атса неме тартып атасың? Сиз ага заступаться этпеңиз, мен сизди тартып атам. Кандай тартып?
Атырайым ушул бардыгыбыз көрүп алдык, анан биринчи суроом Атырайым сизге болуп атат да. Ушундай көрүнүштөргө сиздер тараптын кыймыл-аракети кандай болду жана шайлоонун жүрүшүн чагылдырып жаткан журналисттерге кандайдыр бир басым көрсөткөн же тоскоолдук жараткан адамдар негизи кандай жоопкерчиликке тартылыш керек? Бул видео тасма социалдык тармактарга биринчиден чыккан, андан кийин Азаттык үн алгысынан дагы маалымат катары чыгарылгандан кийин шайлоо күнү биз бардыгыбыз жумушта болчубуз. Мен ушул маалыматтын бардыгын дискке жүктөп, Ички иштер министрлигине жөнөткөм. Биринчи чыкканда бул ушул МТС журналисти Гүлжан Алтымышбаеванын жанагы кысым көрсөтүү аракети боюнча видео чыккан. Ошол видео боюнча Ички иштер министрлигине кат кеткенден кийин 2 күндөн кийин жооп келди. Алардын жообу боюнча ушул териштирүү иштери азыр уланып атат. Ошол видеодо көрсөтүлгөн жаш баланын ким экенин, эмне себептен ошондой кысым аракет кылганы боюнча териштирүү жүргүзүп атабыз. Териштирүү бүткөндөн кийин тиешелүү жоопкерчиликке тартканга аракет кылабыз деп жооп келди. Экинчиси болсо жана эми башында көрсөттүңөр, Кара Суу шаарынын 3 участкалык шайлоо комиссиясында ар кандай туура эмес көрүнүштөрдү журналисттер чагылдырылган. Алар боюнча дагы видеосун дагы анан кийин өзүмдүн катым менен коштоп мен биздин аймактык шайлоо комиссиясына жөнөткөм, Кара Суу шаарынан. Анан кийин алар бүгүн өзүнүн чечимин алып келишиптир. Биз өзүбүздүн иликтөөбүздү жүргүзүп, ошол участкалык шайлоо комиссиясынын түшүндүрмөлөрүн алып, эч кандай мыйзам бузуу тапкан жокпуз деп. Бирок видеодон карасак, чындап эле ошол участкалык шайлоо комиссиясынын төрайымы тилекке каршы бюллетендерди алып, өзү салганга аракет кылган. Андан сырткары ушул биздин аймактык шайлоо комиссиясы берген маалыматка ылайык, Кара Суу шаарынын шайлоосуна 4000ден ашык бюллетень борбордук шайлоо комиссиясынан ошол бекитилген формасынан чоңураак болуп берилген экен. Ошол себептен ошол автоматикалык урналар иштебей калып, аларды ала албаган экен да. Анан кийин ушул аймактык шайлоо комиссиясы биз менен байланышып, эмне кылабыз дегенде биздин кызматкерлер анда кесип колдонор деп коюптур да. Бирок ошол ушундай мүчөлүштөр болуп атканда шайлоочулар күтпөйбүз деп бюллетендерин таштап кеткен экен участкалык шайлоо комиссиянын төрайымына. Ал болсо шайлоочулардын тизмесин кылыптыр дагы, чектердин номерлерин алып туруп, чектерин жазып, анан бюллетендерди кошо коюп коюптур. Биз ошентип шайлоочулардын укуктарын сактаганга аракет кылганга аракет кылдык деп айтышты да мачы. Бирок ушундай аракет чынап эле ак ниет менен кылып аткан маалда болгондо дагы, бирок биздин анда шайлоодо мыйзамда көрсөтүлгөн, конституцияда көрсөтүлгөн ошол шайлоо процессинин, добуш берүү процессинин купуя сырлыгын сактоосу бузулуп калган да. Ошол себептен бул участка боюнча борбордук шайлоо комиссиянын бүт мүчөлөрүнө бүгүн маалыматты жөнөттүм өзүм топтогон. Андан кийин бул Кара Суу шаарынын шайлоосун бекитип атканда дагы бир ирет карап, биз да чечим чыгарышыбыз керек да. Түшүнүктүү. Кубаныч агай, сизге суроо берейин деп атам да. Бул эми шаардык кеңешке болгон шайлоодогу эле көрүнүш, эми алдыда Аламан Майге ажоолукка болгон ат салышта турат. Анан анда кандайдыр бир ушундай көрүнүштөр кайталанып, же болбосо административдик ресурстар колдонуп кетпейби деп кепилдикти эч ким бере албаса керек азыр. Азыр эч ким бере албайт. Мына өзүңүздөр көргөн сюжетте дагы бул Кара Суу району элинин саны боюнча Талас облусунун элинен да көптүк кылат. 2 эсе көп мен жаңы. Даже Нарын облусунан да көп. Анан ошондой маанилүү участоктарда ушундай тескери урунуш болуп аткан, мыйзам бузулук болуп аткандан кийин Ички иштер министрлиги эмгиче чейин жыйынтык чыгарбаса, БШКнын тапшырмасын жергиликтүү участкалык комиссия эмгиче чейин баары туура экен деп атса, тиги жерде туура эмес көрсөтүлүп атса, силердин коллегаларыңарга басымдык көргөзүп атса, анан бул жерде иш козголуш керек болчу. Тилекке каршы өткөн президенттик шайлоодо дагы ушундай фактылар болгон. Мисалы, мен да кандидат болчумун. Биз ошо 7 депутат, 7 кандидат президенттикке 7 облустан ошо биригип, элди тынчтыкка чакырып, мыйзамдуулукка чакырып, иш аракетибизди жасаганбыз. Түндүк түштүк бөлүнбөйлү деп, июндук кыргыз-өзбек салгылашы болгон, апрелде болгон, ошондой болбосун деген көрүнүш менен. Анан түн ичинде шайлоо күнү бизге дагы информация келгенде 7-8 кандидат, мисалы, Ак Өргөгө бардык. Школдо пачкалап салынган фактылар пачкасы менен турганын көрдүк. Акты түзүлдү, тиги болду, эч ким эч кандай иш козголгон жок. Ошол боюнча жабылды да калды, просто ал участоктукун жараксыз деп таап койду БШКчы. Ошол менен бүттү. Бул шайлоодо да мындай көрүнүш болушу мүмкүн. Анын үстүнө мен мына депутатыбызга да кайрылат элем. Биздин азыр могу шайлоо кодексинде, жаза кодексинде дагы бир статьяда орусчасы менен кыргызчасында карама-каршылык болуп атат. Мисалы 139да, 140да. Мына карындашыбыз айтып атат купуялыкты сактоо боюнча депчи.
Бул жерде мисалы жакшы эле көрсөтүлүп турат. Даже президенттикке кандидат сатып алып атканга эгер ошол далилденсе, президенттикке кандидатты дагы жоопко тартса болот. Жөн алып салбаштан аны камакка камаганга дагы болот да. Кончбек агай, анын баары кагаз бетинде го жазылып турат деңизчи, бирок ошо тамгалардын жыйынтыгы болуп калып атат да. Кийинчилик, жоопкерчиликти тарткан эч ким жок болуп коюп буга чейин, туурабы? Орусста да макал бар эмеспи? Победителей не судит дейт. Ошондой болуп калып атат да. Баягы жеңип калгандан кийин соттошо бер, билгениңди кылып ал дегендей болуп атат да. Ошон үчүн бул көрүнүш келаткан шайлоодо дагы көрүнүш кайталанышы мүмкүн и болот сөзсүз түрдө. Урматтуу коноктор, мына жогорку кеңеш жайкы эс алуу маалында депутаттардын көпчүлүгү же болбосо чиновниктердин көпчүлүгү жерлерге барып өзлөрүнүн лидерлерине же болбосо кайсы бир талапкерге жан тартып атканын баардыгыбыз көрдүк. Бирок алардан айырмаланып, Жанар мырза ушу элди административдик ресурска баш ийбөөгө жана ошондой эле добушун сатпоого чакырды да. Анан Жанар мырза, дал ушундай кадамга барууга негизги түрткү эмне болуп атат? Эми азыркы сиздер көрсөткөн видео бул бийликтердин таза шайлоо өткөзөбүз, административдик ресурсту колдонбойбуз деген сөзүнүн караңда калп экенинин далили. Мына алардын сөзү, эгерде кимде ким биз шайлоону адилеттүү уюштуруп беребиз, административдик ресурс колдонбойбуз, мамлекеттик кызматкерлерди кыйнабайбыз деген болсо, ошол кишилердин бардыгын биз жалаганчы деп билишибиз керек. Анткени бүгүнкү күндө таптакыр жашыруун эмес, бардык мамлекеттик майда жөнөкөй кызматкерден баштап жетекчилигине чейин азыр айыл апасына туулган жерине жиберип, тизмелетип, ошол жерден сен жакшы добуш алсаң, ушул ишиңди улантасың, болбосо сен кызматтан кетесиң деген коркутуу бийлик тарабынан болуп атат. Ошонун бардыгын көрүп туруп, биз жанагы буга чейинки эки бийлик кайталаган мындай шордуу катачылыкты кайталабайлы деп, биз карапайым элге чыгып, ошону түшүндүрөйүн деп чечтик. Анткени элибизде ишенбестик пайда болуп калыптыр. Административдик ресурс булар айтканын кылыш керек деген бир, экинчиден жанагы бюллетенде биз белгилеген менен тияктан өздөрү оңдоп коет экен. Биз айтып атабыз, андай болбойт. Сиз кимге добуш берсеңиз, ошол өтөт, ошол жеңет. Ар бириңер өзүңөрдүн добушуңар үчүн күрөшкүлө деп элге чыгып түшүндүргөнгө биз мындай аргасыз болуп атабыз. Анткени азыр чындыгында мындай буга чейин болуп көрбөгөндөй абдан мындай өтө жанагы олуттуу мындай катачылыктарга жол берип атканы өкүндүрөт да. Биз айтып атабыз, мыйзам боюнча, мына президентти жана депутаттарды шайлоо боюнча мыйзамда дагы, мына Кубанычбек агай жакшы билет, ал жерде административдик ресурсту колдонууга, добуш берүүгө, коркутуп үркүтүүгө эч кимдин акысы жок. Эгерде ал коркутуп үркүтүп добуш берүүгө үндөсө, бул кылмыш деп так жазылып турат. Мына кылмыш кодексинде дагы бар. Ал керек болсо айып пул төлөмөк турсун, жумушунан айдалат. Анын арты менен керек болсо жоопкерчиликке тартышы мүмкүн, агай айткандай. Ошонун бардыгын биз азыр элге түшүндүрүп атабыз. Бирок эң жакшысы, элибиз административдик ресурстан чарчаптыр. Алар ушинтип коркуткан сайын, жанагы түгөнгөн сайын түтөгөн дегендей, коркуткан сайын аларда тескери реакция болуп, ошол коркутуп үркүтүүгө алган адамдарды ошол көрсөткөн кандидаттан тескери бурулуп кетебиз деген дагы мындай карапайым элдин ичинде ушундай көп кишилер бар экен. Ошон үчүн биздин милдет азыр кайсы бир кандидатка мен мындай жан тартып аткан жокмун, бирок элибизге ушул таза шайлоо болсо, кимди элибиз тандаса, ошол мамлекетти башкарсын. Эгерде ал кааласа Сооронбай Жээнбеков өтсүн, эгерде элдин баары добуш берсе, кааласа Өмүрбек Бабаманов өтсүн, кааласа башкасы өтсүн. Биз мындай адилеттүү шайлоо кылып бергиле, болгону ошол. Чындыгында эле биз шайлоо сайын эле көрүп келебиз, эми аткаминерлерди мындай эле кое туруңуз, ошол эле учурда мектептерге чейин, мугалимдерге чейин баягы ошо административдик ресурстун курмандыгына чалынганын баардыгыбыз эле байкап атабыз. Анан Тагир мырза, сизге бир мындай суроо берейин деп атам да. Биздин шайлоо маалындагы ишенген кожобуз эле ушул байкоочулар сиздер болуп атасыздар. Анан дал ушундай көрүнүштөр кайталанып кетиши мүмкүнбү алдыда, же болбосо кандай чараларды көрүп, ушу канча киши байкоо жүргүзгөн да шайлоонун жүрүшүнө? Негизинен бизде Кыргызстан боюнча 3 уюм бар. Бул деген Таза шайлоо, Коалиция за демократию, анан Гражданская платформа деген 3 уюм бар. Ошол 3 уюм биргеликте ошол Кыргызстанда өтүп жаткан шайлоолордун бардыгын мониторинг кылып келишет да. Бул шайлоого дагы биз тараптан азырынча чечилек, общий канча саны болорун, байкоочулардын санын жакын арада бул маселе чечилет дагы. Биз ошол шайлоо убагында мониторингке байкоочуларды жөнөтөбүз. Ал жерден алар деген именно ошол подкупка, шайлоочулардын добушун сатып алууга жана шайлоо процессин өтүшү боюнча ошого мониторинг көз салышат да байкоочуларыбыз. Негизи мындай терс жагдайлар, ыплас жагдайлар негизи шайлоо процессин баарында эле бар.
жүрүп келген дагы жүрүп келет. Бул мисалы именно азыркы сюжетте көргөндөй тайное голосование шайлоонун купуялыгы боюнча. Бул деген мисалы 2016 жылдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосунда деле мындай учурлар кездешкен. Техника сбой бергенден кийин кандайдыр бир башка жолдор менен ал техниканы ордуна тургузуп, ошол эле бюллетендерди кайра эле ошол урнадан өткөргөн учурлар болгон. Бирок именно азыркы биринчи сюжеттеги көргөзүлүп жаткан бюллетендер урнага туура келбей калды деген, бул деген абдан терс көрүнүш. Бул деген биринчиден борбордук шайлоо комиссиясына жана аймактык шайлоо комиссиясына бул деген шайлоо процессин өткөрүп жатканда негизи бүт жагдайларды эске алышы керек болчу да. Именно бюллетендин бул деген анан ал жерге туруп бюллетендин кезгени дагы бул деген негизи анан шайлоочулар бюллетенди таштап кеткен, бул деген мыйзам бузууга жатат жана ошол шайлоо участокто өткөн шайлоонун жыйынтыгын бардыгын жокко чыгарса болот да. Жогуңузга ыраазычылык билдиребиз. Азыр бизде бир чакан жарнамалык тыныгуу бар экен, андан кийин анан сизге сөз берели. Атырайым, азыр сизге мүмкүнчүлүк берели. Буга чейин Тагир мырзанын айтканына бир жооп берем деп мүмкүнчүлүк сурап калдыңыз да. Эми жооп бергенде кеп эмес, мен болгон окуяны өзүм тескери түшүнүп жатпайм, эмне болуп кеткенинчи, эмне үчүн бул жүрүштөр чыккандарын. Бул боюнча сөзсүз түрдө борбордук шайлоо комиссиясы чечим чыгарыш керек. Мен айткан коллегаларыма кошулам. Бул участканын гана эмес, негизи ошол шаар боюнча болгон шайлоону жокко чыгарыш керек да. Анткени биринчиден жанагындай бюллетендердин формасы туура эмес кетип калган. Экинчиден шайлоо добуш берүү маалында ушундай терс көрүнүштөр болгон. Мен айтайын дегенимчи, азыр кечип биометрикалык системаны айланып өтүүгө мүмкүнбү? Мен айтайын дегеним, биз бияктан жатпай, азыр биздин көпчүлүктү жанагындай эл баарын кыдырып келди, балким сөзүмдү тастап берет. Элдин көпчүлүгүн добушуңар сатпага, добушту сатып алышат деген көңүл буруп койгон да. Бирок административдик ресурс болгон маалда канчалык күч колдонуп, канчалык үстүнөн чыгып, канчалык коркутуу үркүтүүлөр болгон сайын ошончолук сатып алуу болот да. Бул экөө бири-бири менен чогуу жүргөн көрүнүш да. Мисалы, эгерде шайлоо процессинде эч ким эч кандай өзүнүн кызмат ордун пайдаланып, сен буга добуш бересиң, же болбосо сен үгүт иштерине катышасың, добуш бербесең ушул участкасын алып бербесең жумуштан айдалып чыгасың деп айтпаса, анда жана сатып алуу процессинде болмок эмес да. Элдер айласыздан бияктан келип коркутат жумуштан, ий макул дейт, жактан барып бирок акча берейин андан көрө дейт, ий макул деп экөөнө тең көнөт. Акыр аягы жанагындай туура эмес көрүнүштөр чыгып, элди биз ызчууга алып баратабыз да. Бул эң жаманы. Ошол себептен эгерде күрөшкөндө биз баары бир мыйзам чегинде дагы биздин жарандык коомдук уюмдар дагы, биздин депутаттар дагы бардык негизи элибиз ушул административдик ресурска өзүнө да көңүл буруш керек. Анткени ушул сатып алуу добуштарды ушул административке болгон жооп да, административдик ресурска болгон жооп. Эгерде үстүнөн келе аткан күч менен эле менин күчүм бар, менин деген бийлигим бар деп кол басып атса, анда ошол добуштарды сатып алуу же сатуу болуп кетип чыгып атат да. Бул ага жооп катары чыгып атат. Канчалык административдик ресурс аз болуп, мыйзам чегинде ачык айкын ар бири чындап эле жанарыбыз айткандай ошо ута турган адам баарыбыз таза ушундай бир элге чыгып иштеп ошол ким добуш берсе шайлана турган болсо, анда административдик ресурс дагы болмок эмес, андан кийин добуштарды сатып алуу да болмок эмес да. Биз экөөнү мындай бөлүп бөлүшүбүз керек да, бир гана мол менен күрөшөбүз. Анткени азыркы мына июнда жогорку кеңештен да талкуулогондо мыйзамга көп жерлеринде ошол добуштарды сатып алуу, добуштарды сатуу боюнча беренелер кирген да, жоопкерчилик да күчөтүлгөн. Ошого коомчулуктун баардыгын көңүл буруп койгонбуз, кечирип койгула. Үстүнөн келип күч колдонуп, жана жумушуңан айдалып чыгасың, ушул участканын ушунча добуш алып беришиң керек деп атса, эмне кылыш керек элдер? Ошол себептен экөөнү бир караш керек дагы, мыйзамга так жакшынакай иштей турган механизмдер кириш керек. Эл аралык стандарттар, эл аралык тажрыйба бар. Бүт мамлекеттерде колдонгон ошол административдик ресурсту колго бутка оозго чыга турган мыйзамдын беренелери болуш керек. Биздики болсо баарына 21-беренеде турат конституциялык мыйзамда. Бардык талапкердин укуктары бир. Бардык талапкерлер кызмат ордун кыйянаттык менен пайдаланбаш керек. Негизи кызмат ордун менен пайдаланбаш керек. Машина унаасы болобу, же болбосо бензини болобу, жардамчысы болобу, кимиси болбосун, анын баарын колдонбош керек. Же болбосо мен сенин деген билим берүү тармагында иштейм, сен деген ушул кичинекей жанагы сууну текшерип, жана счет жүйгүзүп текшерип бараткан адамдардан баштап, ошонун баарына күч колдонуп атпайбы? Же жумуштан айдаласың, же ошол жумуштан көтөрүлгүң келсе, анда кел иште. Андай болбойт. Андан сырткары административдик ресурс болобу,
келип алып сен карасың, сен аксың, сен көксүң, сен жашылсың деп элдерди бөлүп атышат. Же сен эмне карарды колдосоң анда жашылдарды барып өлтүрүп кетебиз деп атышат. Андай да болбойт да. Эптеп бийликке жетиш үчүн биз ушул биздин элибизди мыйзам бузууга алып барып өзүбүз коркутуп үркүтүүлөр менен мыйзамсыз шайлоону көзгөнгө алып барганга шарт түзүп атат да азырчы. Кубанычбек агай, кандай жолдор менен ушун менен күрөшсөк болот? Эми түп тамыры менен жок кыла албайбыз ал турган иштечи. Эми жакынкы бир 10 жылдын аралыгында да жок кыла албасак керек. Негизги бир азайтуу жол болсо да кандай жолдор менен азайта алабыз? Закондордун көбү жазылган жакшы түрдө элечи. Эми ошо мыйзамдын мыкты деңгээлде жазылышы менен бүтүп калат дейсизби? Кечиресиздер, мына бүгүн мамлекеттик кызматта жана мугалим, врач-тыгууларда жүздөгөн миң киши турат. Жумушунан айрылбайлы деп сөз аракет кылышат да. Мисалы Ички иштер министрлигине эле жаңы директор школ болобу, глав врач болобу, анын баарына тапшырма берилген да. Аким менен айыл өкмөттөрү дагы баягы илгерки коммунисттик субботниктен бетер ким канча добуш алып берет болуп атат. Себеби ал калышы керек болуп атат жумушундачы. Башка президент келсе, ал айтат да, сен мага аз бергенсиң, ой, сенин ордуңа башка депчи. Ошон үчүн бул жерде жарыш болот и болгон. Азыр дагы башталды мына. Андан сырткары байкуш биздин кыргыз элдин көпчүлүгү 1 миллиондон ашыгы сыртта жүрөт. Жумушунан айрылбайын, үй бүлөмдү багып аткан токочумдан айрылбайын деп ал көз каранды болуп атат бийликтенчи. Кааласа, каалабаса дагы мажбурлайт өзүнүн кызматкерлеринчи. Бул көрүнүп турган көрүнүш болуп атат. И бир дагы биздин кыргыздын тарыхында, мисалы азыркы болсо силер көрүп аткан сюжет, кимиси жокко тартылды, кайсы чиновник, бирөө да тартылган эмес. Ошон үчүн жогорку кеңеш азыр жеке эле сатып алууга көңүл бөлбөстөн, ошо жанагы мажбурлап добуш бердирип аткандарга 2 эсе көбүрөөк жазаны азыр законго киргизсе ким кой деп атат, мисалычы. Сентябрь айында киргизгиле, президент кол койсун, президент айтып атат, шайлоону таза өткөрөлү, мына жаңы өкмөт келди деп. Бул өкмөт же пан болот, же пропан болот да. Бул шайлоону жакшы өткөрбөсө, Кыргызстандын келечеги азыр солку болуп турган кез. Ачыгын айткандачы. Шайлоо жакшы өтпөсө ким кепилдик бере алат? Деги эл чыкпай мурунку президенттерди кубалап койбосунчу. Эч ким кепилдик бере албайт. Анан бирөө ачык айтса эле ага иш козгоп эле азыр коркутуп үркүтүү мыйзам жагынан да кысымдуу болот, күч структураларынан да болот. Күч структураларга көп көңүл бөлүнүп атат дагы. Азыр мисалы шайлоого кандай көңүл, кандай мыйзамдуу түрдө өтөт, ага азыраак көңүл. Кубанычбек ага, эми карап туруңуз, муну айтып атпайсызбы? Мыйзамды кабыл алыш керек деп. Мисалы, Жанар мырза өзүнүн кесиптеш менен мыйзамдарды кабыл алды деп коюңуз. Ошол эле учурда административдик ресурсту биз бийлик колдонуп атат деп атабыз, ошол мыйзамды эле бийлик аткарбай коюшу мүмкүн да, мисалы, туурабы? Буга чейин ошол ресурс колдонгон үчүн же добуш сатып алуу үчүн бир дагы партия жарыштан четтетилген эмес да. Кубанычбек агай ошону менимче айтып атат окшойт, жазага мындай тартылган жок депчи. Негизи мен эки нерсеге мындай кыскача көңүл буруп коеюн. Мына азыр Атыр айым айткан нерсе туура да. Административдик ресурска каршы, финансовый ресурстан башка каршы күрөшө турган жолу жок. Айла жоктон добуштарды сатып алууга аракет кылып атышат. Анткени алар коркутуп добуштардын баарын алып атышса, алар дагы добуш алгысы келет. Анан ошол каржы ресурсу менен аларга административдик ресурска каршы турсакпы деп менимче башка кандидаттар ошентип ойлонушу мүмкүн. Анан азыр Кыргызстанда ошо ресурс деп атабыз, райондорду, айылдарды депчи. Элибиз коркпош керек. Башты тике көтөрүп, эч кандай жанагындай тартып аткан балдарды, кирген балдарды, кабинанын жанында тургандарды ар бир, бул мага эле керек эмес таза шайлоо. Же буларга эле керек эмес, ар бир кыргызстандыкка керек. Барып, сиз эмне үчүн турасыз? Бул жерде турганга укугуңуз жок. Чыгыш деш керек. Мына ошондой жол менен гана биз жакшы күрөшө алабыз. Ар бир адамда смартфон, телефондор бар. Сүрөткө тартып интернетке жарыялап, аны уятка мындай уят караш керек. Экинчиден, ресурс дегенибиз менен мына Кубанычбек мырза көп жылдан бери мамлекеттик кызматта, жогорку кеңеште мындай иштеп келдиңиз. Азыр кайсы элибиз сыйлаган, элибиз корккон акимибиз бар биздин? Кайсы губернаторубуз бар? Эл сыйлаган, кадыр барктуу, ошол айтса эле кыла бере турган бийликте ушундай адамдарыбыз барбы биздин? Жок азыр. Элибиз бир дагы акимди, губернаторлорду сыйлабайт, алардан коркпойт. Ошондуктан анткени кадр саясатынын ашмалтайы ушуга алып келди бизде. Ошондуктан элибиз коркпой эле, ал кайсы министр айтат, кайсы аким айтат, алардан коркпой эле, менин өзүмдүн укугум бар. Мага ушул талапкердин мындай платформасы жакты, өлкөбүздү өзгөртөм деген саясаты жакты деп туруп, мындай өзүнүн тандоосун жасаш керек. Асанды шайлайбы, Үсөнү шайлайбы, албетте ал өзүнүн иши. Негизи мындай административдик ресурска ошо элибизди ойготушубуз керек. Баарыбыз жапа тырмак каршы чыгышыбыз керек. Биз мына региондорду кыдырып, жаштарга дагы башкасына дагы айтып атканыбыз ошол. Ошон үчүн мындай шайлоо, бул шайлоо чынын айтканда өтө эле корко бериштин кереги жок. Анткени менин оюмча бир күтүлбөгөн жыйынтык берип коюшу мүмкүн. Ошол жерден дагы бир суроо кыстара кетейин деп атам. Анан биз
элибиз өзүбүз дайыр болуп атабызбы? Мен баамдаганча көпчүлүк учурда неме болуп атат да, ушунча жылдардан бери шайлоодон ушундай тажаган экен, эми барганда эмне, барбаганда эмне, баары бир жыйынтыгы бурмаланат, же болбосо момундай болуп калат, же болбосо акчасын алып шайлап коелу деген көрүнүштөр болуп атат да. Ушун элдин даярдыгын жөнүндө сөз кылсаңыз, эл даярбы таза шайлоого? Элибиз азыр кичине мындай жаңы президентти бир Кыргызстандын башка нукка бурулушун, анан өлкөдө адилеттик орношун аябай күтүп атышат. Ошондуктан менимче шайлоого катышуу жакшы эле болот. Негизи мен ушул көрүүчүлөргө да кайрылат элем. Шайлоого сөзсүз барыш керек. Кимди шайласа дагы шайлоого барыш керек. Анан мындай коркуп ошолордон эле анан жанагы бир кызыктай учур, жанагы сиз кимге добуш бергениңизди биз билип коебуз деген. Мына Атыр Абдрахматовдон дагы сурасаңар болот азыр. Билбейт. Кабинада аны эч ким карабайт. Ал жерде камера дагы жок, эч нерсе жок. Мына сиз кимге добуш берсеңиз, ошол адам утуп чыгат. 2010-жылы ата журт утуп чыкты го. Бийлик жаман көргөн, жанагы бакиевчилер деп айтып жүргөн ата журт утуп келбедиби? Андан кийин жергиликтүү кеңештерге мына Жалал абад тарагыла өнүгүп утту мисалы. Кеминде республика дагы башка жакта башка партиялар утуп атпайбы? Эгерде ким добуш алса, ал утат. Кабинанын ичине киргенден кийин шайлоо таза эле болот. Силер кимге добуш берсеңер, ошол адамга эсептелет ал. Болгону ыпластык ошол кабинага чейин жанагы шайлоо участогунун сыртында көбүрөөк болуп атат да, ошол эле сатып алуу, жана ресурс колдонуу ушундай проблемалар бар. Ошон үчүн элибизди мындай мен айтат элем да, такыр коркпош керек. Эч качан коркпош керек. Мындай өзүңөр тандаган адамга добуш берип, эми укугубузду коргой турган мезгил келди. 4-5 киши эле эмне биздин жашообузду, турмушубузду, тагдырыбызды бурмалап, ошолор каалагандай болуп шайланып, ошолор каалагандай башкарылып, калганыбыз ошолорго кул болуп, кулдугу уруп турушубуз керекпи? Андай болбойт. Жок, андай болбойт. Биз өзүбүз тандайбыз деп айта турган мезгил келди деп ойлойм. Сизден да ушул боюнча сурап коеюн деп атам. Чындыгында эле Жанар мырза айткандай, айтып атышат да, мисалы бир айтат экен, санап атканда билип коебуз, же болбосо кимге добуш бергенин билип коебуз деп коркутуп атат. Эми ага кандайдыр бир бөлүгү ишенбеши мүмкүн, ошол эле учурда ишенген дагы кишилер табылып атпайбы? Ошон үчүн бир шайлоочуларга кайрылып бир айтып койсоңуз болобу? Билинеби, билинбейби? Мындай айтып койсо жакшы болот эле бул жак. Тилекке каршы ушундай ишенич, ушундай ойлор бар. Муну моюнга алыш керек. Бул бир жагынан балким Борбордук шайлоо комиссиясы туура так учурунда анан көп маалыматты шайлоочуларга жеткизе албай атканыбыздан болушу мүмкүн. Экинчиден мен айтып кетет элем, азыр мынакей ушул Кара сууда болгон окуянын негизинде биз жарандык коомдук уюмдар менен, активисттер менен мынакей Жанар мырза дагы сүйлөшүп, балким чогулашып, ушундай көрүнүштөргө каршы турганга механизмди баштадык десек болот да. Биринчиден, ошондой азыр келаткан шайлоого бардык байкоочулар, бардык биздин шайлоочулар, биз атайын каналда ачабыз дагы расмий жарыялайбыз. Ошол жерге сүрөттөрүн, смартфон, чындап айтканда телефон бардыгыбызда бар. Ошол жерге сүрөттөрүн таштасын, ошол жерге видеолорун таштасын, бардыгына чара көрүлөт. Арыз даттанууну бирөө келип, мынакей мен укугумду бузуп койду деп күтүп отурбастан, биз мамлекеттик кызматкер катары, мамлекеттик орган катары ар бир биздин шайлоочубуздун укугунун сакталышына биз кепилдик беришибиз керек. Ошол сакталбай калса, биз жооп беришибиз керек. Ошол себептен азыр өзүнчө балким WhatsApp каналбы же өзүнчө сайт ачабызбы, бирок ошол жерге бардыгы жүктөй турган, коомчулуктун баары көрө турган адамдардын бардыгын илишибиз керек да. Ошакка кайсы бир сүрөт же кайсы бир видео чыкса, мен мисалы өзүм сөзсүз түрдө тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылып, башкы прокуратура болобу, ички иштер министрлиги болобу, же болбосо Борбордук шайлоо комиссиясы болбосун, бардыгына кайрылып, ушул маселени чечели, ушул маселени карайлы дегенге талап кылганга даярмын да. Ушуну биз ишке ашырбасак, биздин ушул шайлоочулардын укуктары сакталбай калышы мүмкүн, биринчиден. Экинчиден, жанагы ишеним боюнча, албетте Жанар мырза туура айтты. Биз ал боюнча дагы жакшы окуутуулар жүргүзүш керек. Мынакей жарандык коомдук уюмдарга да кайрылып кетет элем, башка биздин ушул шайлоо процессин түшүнгөн юристтерге дагы кайрылып кетет элем, качкан адамдарга кайрылып кетет элем. Эге түшүнүш керек, туура түшүнүп бериш керек. Ата энебизге, аксакалдарга, балдар, жаш балдарга баарын туура түшүнүп беришибиз керек. Кабинкага баргандан кийин, кабинканын жанында эч ким турбаш керек. Бюллетенди эч ким сүрөткө тартпаш керек. Шайлоочу өзү дагы өзүнүн бюллетенин сүрөткө тарта албайт. Кабинкада туруп, ага тыюу салынат мыйзам негизинде. Андан сырткары жанагы урнага барганда, ошол урнанын жанында участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсү, же милиция кызматкери отурбаш керек. Анын бардыгын мынакей жаныбыз айткандай чындап эле эшикке чыгарып салыш керек дагы, мыйзам бузулду деп туруп, сүрөтүн тартып кошуп, арызын жазып туруп бизге жөнөтүп коюш керек. Ошондой урнанын жанына отуруп алган адамдын ар бирине жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Урнага бюллетень түшкөндөн кийин эч ким эч качан Абдрахматова кайсы талапкерге барып добуш бер деп эч качан көрө албайт. Анткени урнага аралашкан бюллетендердин бардыгын урна өзү санаганда, урна ошол кайсы талапкерге канча добуш түштү гана санайт. А ошол бюллетендин үстүндө Абдрахматованын бюллетени жазылган эмес да.
же болбосо силер тиги участкалык шайлоо комиссиясына барып бюллетень алып атканда Абдрахматовага 0001 деген бюллетенди берди деп эч ким жазбайт. Ошол жерден бир сөз берейин деп атам да, азыркы учурда биз айтып атпайбызбы, аларды жоопкерчиликке тартыш керек деп. Буга чейин Кубанычбек агай бир туура ойду айтып өттү да. Мисалы, бирөө бир нерсени туура эмес кылып аткандан кийин аны колго чаап, же болбосо мыйзам менен бир жазылап койбосо, аны экинчи жолу кылышы мүмкүн, үчүнчү жолу да кылышы мүмкүн. Ошондой кыскача да кысым айтып кетейин. Негизи шайлоо процесстеринин бузулгандыгы тууралуу бизде тажрыйбада болгон. Кылмыш иши козголуп, кылмыш жаза кодексине жараша жоопкерчиликке мурун ушул өзгөртүүлөр киргенге чейин 2010-жылга чейин кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылган адамдар бар. Мурун билесиңер, аймактык шайлоо комиссиясы эмес, окружной шайлоо комиссиясы деп бөлүнгөн болчу. Ошол окружной шайлоо комиссиясынын төрайымдары, төрагалары жоопкерчиликке тартылган. Түшүнүктүү. Азыр Кубанычбек агай отуңуз, бизге бир байланышка чыккан телефондук байланыш бар экен, телегөрчү бар экен, суроосун угуп алып туруп андан кийин талкуубузду уланталы. Алло, саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Сурооңузду бере берсеңиз болот. Бизде мынандай жана мырза эл менен жолугушуп атат да, мен акыл эжеге суроо берейин дедим эле. Жана бизде айылдарда, ноокатта, Карагулжада пенсияңарды бербейбиз, пособияңарды бербейбиз деп бир административдик ресурс болуп кемпир чалдарды ушуну коктоп атат. Ушуну алдын ала бир түшүндүрүү иштерин жүргүзсө болобу? Мамлекет телевидение эмес, мындай элге жакын телевидение аркылуу. Аны телевидение көргөзбөйт, анычы пенсияңарды бербейбиз, пособияңарды бербейбиз, сороомайга шайлайсыңар дегенде ушундай немелер чыгарып атышат. Алдын ала түшүндүрсө болобу шайлоо комиссиясынан? Айтып берейинби? Ооба, жооп бере бериңиз. Рахмат, абдан туура көйгөй көтөрүлгөн. Биз билебиз, мисалы менин деле эки балам мектепте окуп атат, бирок биздин мектептен андай окуялар угулган жок. Башка ата-энелер дагы айтып атышат, ушул биздин мектептен ар бир ата-эненин ошол ИННнин анан кийин биометрикасын өткөнүппөгөндүгүн тактап атышат депчи. Бирок канча ушундай адамдар кайрылат, бардыгын айтам. Силер кайсы район же болбосо кайсы ушул социалдык биздин министрликтин бөлүмү же болбосо билим берүү министрлигинин бөлүмү экенин айтсаңар так, же кайсы мектеп экенин, анда ушул арыз жазбасаңар дагы анткени өзү айткандан коркот элибиздин баарычы. Жумуштан айдалып калам же болбосо дагы балама кандайдыр бир чара көрсөт деп. Мен өзүм барып текшергенге мынакей менин алым жетпесе, анда жогорку кеңештин депутаттарына барып кайрылганга даярмын да. Мисалы Жанар мырза деле колдоп берер, эгерде анткени өзүңөр билип атасыңар, көпчүлүк деле биздин элибиз билет. Борбордук шайлоо комиссиясы коллегиалдуу орган болгондуктан мен ушул комиссиябызда тилекке каршы оппозиция болуп калгам да. Анткени канчалык ушул чечим кабыл алынат, көп чечимдерге мен тилекке каршы макул эмесмин. Анткени мыйзам чегинде бул башкача болуш керек, талапкерлерге же болбосо шайлоочуларга орлонткон шарт түзбөшүбүз керек деп мисалы чырдап келем да. Бирок баары бир менде мыйзам боюнча укугум бар болгондуктан мен бул маселелерди көтөрүп, сөзсүз түрдө кайсы мекемеден эмне себептен ушундай талап кылып атат, элдин эмнеге шайлоочулардын укуктары бузулуп аткандыгын тактап, анан кийин ачыкка чыгарышыбыз керек да. Чыгарганга даярмын. Бирок пенсияңды бербейбиз, же айлык бербейбиз, же социалдык кайсы бир пособияны төлөп бербейбиз, ушул барып добуш бересиң, же болбосо азыр барып биометрикалык паспорт алышың керек, же болбосо каттоодон өтүшүң керек деген бул мыйзамсыз. Сөзсүз түрдө ушул азыр жакынкы учурда тез арада биз ошол жанагы каналды ачышыбыз керек. Элдин коомчулуктун баардыгы ошол жерге кайрылып, туура эмес болуп атат деп айткангачы, ошого жараша биз чара көрүшүбүз керек да. Бул телекөрүүчү негизи азыр ушул ноокаттын кайсы айыл өкмөтүнүн экенин бул калтырып койсо жакшы болот эле. Анткени биз эртең териштирүүбүз керек. Бул бир эле мыйзамсыз эмес, бул өтө чоң кылмыш. Анткени ал миңдеген пенсионерлерге пенсиябызды бербейбиз деген бул мыйзамсыз дагы, кылмыш дагы, анын эң негизгиси бул өзүбүздүн элибизди мазактоо. Бул мындай мамиле менен мындай президент болуп элди башкаруу бул менимче өтө уят нерсе деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчү, сиздерди ушул интернет баракчалар аркылуу биздин коноктор менен байланышууга баардыгыңыздарды чакырабыз. Чындыгында эле азыр мурункудай бир каналга баягы жашоону байлаган заман эмес, азыр баардыгында интернет бар, баардыгында колунда телефон бар. Ошол эле телефонго тартып, бул дал ушундай терс көрүнүштөр менен күрөшкөнгө азыр баардыгыбыздарга мүмкүнчүлүк бар деп айтсак эч кандай жаңылышпайбыз. Азыр Тагир мырза сизге бир суроо берейин деп атам да, ушул шайлоодо эле буга чейин кандайдыр бир терс көрүнүш болсо, чыркырап чыккан эле биринчи байкоочулар, ар кандай бейөкмөт уюмдар болуп келет да. Анан буга чейин ушул бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү бир мыйзамга каршы болуп, биздин укугубузду чектеп атат деп дагы нааразычылык чыгып калды эле да. Ушул боюнча айтсаңыз, негизи чындыкка кошобу ушул сөздөр? Албетте. Мисалы биздин укуктардын ичинен ар бир уюмдун атынан бир эле байкоочу барыш керек деген бул чектөө. Анткени бир эле байкоочу, мисалы саясий партиялардын байкоочуларына карап көрсөк, салыштырмалуу. Саясий партиялардын байкоочулары экиден турушу мүмкүн же алмашышы мүмкүн да. Бизде болсо аккредитацияны ЦИК тараптан аккредитация алабыз эми.
ал аккредитация боюнча биздин бир эле байкоочу аккредитация алгандан кийин ошол участокко бир эле байкоочу туруп атты. Болду, ал киши ошол участоктон чыкпашы керек. Башка участокко мисалы чыгып бара албайт да. Ошо бир эле участокты башынан эртең мененки 7ден баштап кечки ошол подсчет бүткөнгө чейин ошол жерде карап туруш керек да. Бул эми тартипке келтирүүбү же болбосо башка максаты болушу мүмкүнбү? Бул деген башка максат деле болушу мүмкүн. Бул деген именно бейөкмөт уюмдарды, көз карандысыз байкоочуларды именно шайлоо процессинен кандайдыр бир түрдө анча-мынча болсо дагы четтетүү мүмкүнчүлүктөрү каралган да. Анткени бизге чынында эле оор болуп турат. Анткени бир эле байкоочу таң аткандан баштап кечке чейин ал жерде караганга мүмкүнчүлүгү деле болбойт, кыйналып да кетет. Жана ошондой эле мисалы сот органдарына деле биздин кайрылуубузду алып салышкан. Сот органдарына мисалы ал жерге кайрылуулар боюнча практиканы деле карай турган болсок, биз борбордук шайлоо комиссиясынын деңгээлинде эле биздин арыздоолорубуздун бардыгы эле борбордук шайлоо комиссиянын деңгээлинде эле чечилип келген да. Чындыгында биз сот органдарына эч качан деле кайрылчу эмеспиз. Анткени борбордук шайлоо комиссиясы эң акыркы инстанция болгондон кийин биздин арыздообуздун бардыгы ошол борбордук шайлоо комиссиясынын деңгээлинде эле чечилип калган болчу да. Бирок азыр эгерде соттошуу мүмкүнчүлүктөрү бизде мисалы ошол эле биздин жаныбызда отурган эле кандидаттардын байкоочулары да бар ал жерде. Эгерде ошондой жагдайлар болуп калса, анда биз уже ошол кандидаттардын байкоочулар менен биргеликте сот органдарына кайрылып, бүт ошол ишти аягына чейин чыгарганга аракет кылабыз. Кубаныч бай, сөз сураттыңыз эле. Вот жана айтылып атпайбы, тиги шайлоочулар өзү каалагандай добуш бериш керек. Да, биз ошону каалайбыз. Бирок бир нерсе эсиме келет, биз ушул жердин жараны болгондон кийин баарыбыз тынч өнүгүп аткан мамлекетте жакшы жетекчибиз менен жашашыбыз керек. Административный ресурс бар и болот. Өзгөчө ушул шайлоодо. Себеби көрүнүп турат. Мисалы, азыркы телекөрүүчүбүздүн суроосу пенсия жөнүндө. Эмне үчүн пенсияны азыр 1-октябрдан баштап көтөрүп атат? Бул эмне подкуп эмеспи? Эмне үчүн 1-январдан баштап көтөргөн жок? Өткөн жылдан баштап көтөргөн жок? Жолсу жакында мисалы Ырдык айылынын 140 жылдыгы болуп, мен ошол жерге чакыргандан барып келдим 7-9-дөчү. Жолун чала бучук болсо да оңдоп коюптур. Эми өкмөт оңдотту. Биз бул кишиге добуш беришибиз керек деп атат да. Кандайчы ал өкмөттүн милдети да бийликтинчи. Жолду жасаш, мектепти ремонттош, больницаны куруш, элге жакшы билим бериш, коопсуздук сакташ, шайлоону өткөрүш бул өкмөттүн иши. Анан эмне үчүн бул подкупту болуп эсептелет мисалычы. Менин оюм ошондой. Элдин баары эле билип турат анычы. Ал бир деңиз, экинчиден шайлоо комиссиялары жергиликтүүлөр бурмалабайт, же туура эмес санап керектүү кишиге кошуп бербейт дегенден ким кепилдик бере алат? Эч ким бербейт. Эч ким бербейт. Себеби аны тергөөгө бергенде да бул БШКга арыз берсе дагы жанагыдай жооп келет бүттү ошону менен. Себеби тергөөчү органдар баардыгы азыр өкмөттүк болот, бийликтик болот. Андан сырткары дагы бир маселе. Бизде шайлоочулардын бир тобу бул шайлоодон четке чыгып калды. Мисалы карган кишилер, биометрикадан өтпөгөндөр, эски паспорттагы типтер, жана миллиондон ашык мигранттардын жарымынан көбү бул шайлоого катыша албайт. Мен да чакырар элем жана Римди колдоп. Баарыңар шайлоого баргыла деп. Тескери добуш берсеңер да баргыла. Сөз келечекте ар бириңердин колуңарда катышкыла деп. Акаевдин бир айткан сөзү эсиме келет. Бергенин алгыла, бирок тескери салгыла деген. Биздин убакытыбыз дагы аягына келип жетти. Азыр келип бергениңиздерге баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Шайлоо жөнүндө сөз болуп кеткен жерге кулагыңызды түрүп калган болсоңуз, ал жерде ар дайым барганда эмне, же болбосо кимдин ажоолору азыр эле чечилген, же болбосо жыйынтыгы бурмаланат деген сөздү көп угуп келчү болдук. Мейли бурмаланса бурмалансын, алар кандайдыр бир пайызын бурмаласа дагы түп тамыры менен эч качан өзгөртө албас. Эң негизгиси биздин абийирибиз таза болду. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар, алдыдагы шайлоого баардыгыңыздарды барууга жана өзүңүздүн көңүлүңүз түшкөн талапкерге шайлоого баардыгыңыздарды чакырып кетмекчимин. Аман туруңуздар.